Ооба, жогоруда айтылгандай Кыргыз элинин бермети Ысык көл. Ысык көлүбүз тоонун арасында жайгашкан. Тереңдиги жагынан дүйнөдө 4-орунда турат. Биздин көлүбүзгө 80ден ашык агын суулар келип кошулат. Ысык көлгө жаздын келиши эң кызыктуу болот. Көлдүн үстү түркүн соонундарды элестетет. Мында кыштаган ак куулар, кызыл моюн өрдөктөр башка жакка кетишет. Алардын ордуна сууда сүзүүчү башка канаттуулар пайда болот. Көлдүн жээги жай мезгилинде өтө жамдуу жана өтө кооз. Ар түрдүү ооруларды айыктырган 7 өгүз, кой сары, ысык көл, ак суу сыяктуу курорттор биздин ысык көлүбүздө. Ысык көлүбүздү даңазалап акын жазуучулар ырларды, китептерди, улам жомокторду жаратышкан. Жыл сайын ысык көлдүн жээгинде миллионго жакын адам турист катары эс алып кетишет. Биздин Тоң району жана Балыкчы шаарынан көптөгөн чыгаан инсандар чыккан. Алардын эң белгилүүсү улуу манасчы Саякбай Каралаев. Саякбай Каралаевдин чоң эстелиги